алган акчабыз 2 эселеп өсүп атат. Эми минтип төлөй албай кыйналып отурабыз. Пандемиядан кийин шарты жеңил пайыз аз деп кредит бергендер жамгырдан кийинки козу карындай эле жайнап кеткен. Алардын бири онлайн каттоо менен 15 эле мүнөттө займга акча беребиз деген Сомо Кейжи. Адегенде оңой экен деп алып төлөө мөөнөтү башталган соң бармактарын читтеп алданып калганын сезген тургундар адилеттүүлүк издеп 7 каналга кайрылды. Ушул жылдын май айында Сомо Кейжи компаниясынан 11 000 сом акча алгам. Абдан муктаж болгондуктан алгам. Бул акчаны 11 000 сомдон 10 400 сом беришкен. 600 сом комиссияга кармадыгын билбейм. Ортодон такыр төлөй албай калдым, анткени мен өзүм оор төшөккө жатып калгандыкка байланыштуу. Бир ай просрочка болду дагы 21 000 сом болуп кетти. Анан 2 ай 3 000 сомдон продление кылдым. 6 000 сом берип, азыркы сентябрь айыдагы просрочка болуп өсүп жаткан убагы 23 210 сомго жетти. Дагы 2 күн бар черный списокко киришиме. Өткөндө чалып мага предупреждение беришти. Төлөбөсөңөр черныйга салабыз деп. Мен айттым, график түзүп бергиле, график менен төлөйүн десем 3 айга бөлөм дейт. 3 айга бөлгөндө 7 000 8 000ден айланып калат экен. Ал деген мен үчүн чоң сумма. Мен бир ай сайын 7 000 сом чыгарып төлөп бере албайм деп айттым. Десем, анда 5 айга бөлөлү деди. 5 айга бөлгөндө деле 4 000 5 000ден айланат экен. Андан узунураак кылып бөлүп бергиле, төлөй албайм десем, черный списокко киргизели, андан кийин анан сүйлөшөбүз деп койду. Сомо Кейжинин сайтында займга акча берүүнүн жол жобосу дээрлик идеалдуу жазылгандай. Бирок реалдуу эсепте сайтта көрсөтүлгөн пайыздан 2-3 эсе көп чыгып, кардарларын сазга олтургузуп жатканы айтылды. Тактоо үчүн Сомо Кейжинин сайтына тиркелген даректерге да кайрылдык. Расмий кат жолдогула дешти. Бирок биздин жолдогон расмий катыбызга жооп бере элек. Мен сиздерден бир канча ай мурун акча карызга алганмын. Башында 6 000 алганмын. Кийин өзүм төлөгөн акчаны эле көбөйтүп берип отуруп 18 000 сомго жеткен. Өзүмүн шартым келбей калганына байланыштуу ал акчаны төлөй албай калдым. Азыркы тапта төлөй албай жатканыма байланыштуу күнүнө 300 сомдон кошуп жатат. Менин атам менен апам 15 000ден алган. 2 айдан бери төлөй элекпиз. Уже 90 000 сом болуп кетиптир. Бул эмне деген шумдук нерсе? Эми кантип кутулабыз? Үйдө күнүгө уруш талаш ушул Сомо Кейжинин айынан. Бул компания эч кандай келишим документи жок эле акча берип, кийин ар кандай шылтоолор менен пайызын көбөйтүп, карапайым адамдарды убайымга салган. Мындай иштерге мыйзам жол бербейт. Аталган компаниянын сайтына баш баксак, аларга күрөө кана катары лицензия берилген. Эң кызыгы, компания кардардан эч кандай күрөөгө эч нерсе талап кылышкан эмес. Кыргыз Республикасынын сүткөрлүк боюнча мыйзамынын 6-беренесинин 4-пунктунда мындай деп жазылган: Зайымчынын насыячынын алдындагы акчалай же материалдык милдеттенмелерин аныктоодо насыянын же зайымдын колдонулушунун бүткүл мезгили үчүн кошуп эсептелүүчү бышманын, айыптардын, туумдардын өлчөмү берилген насыянын же зайымдын суммасынын 20%-нан ашпоосу тийиш. Анткен менен көрсөң да көрмөксөңгө салган заман. Финансы рыногун көзөмөлдөө жана жөнгө салуу мамлекеттик кызматына байланышканыбызда мындай жооп ала алдык. По этим ставкам у нас есть отдел надзора, мы только выдаем. Пусть эти пострадавшие на имя председателя пишут официальное письмо и укажут вот эти проблемы и вот эти замечания. И этот отдел надзора, там Бегалиев Данияр Саттарович рассмотрит в рабочем порядке и ответит. А мы только занимаемся рассмотрением документов и выдачей. А вот то, что они нарушения, у нас отдел надзора есть. Так как сейчас правительство ввело меморандум, не меморандум, извиняюсь, как же называется? Сейчас некоторое время мы выезжать не можем. А если люди обратятся официально, письменно, мы можем на них официально ответить и среагировать. Миңдеген кардарды капканга түшүрүп, элди сазга батырып, мыйзамсыз иш алып барган Сомо Кейжинин ишин ким көзөмөл кылат жана анын ишин ким жөнгө салат? Сомо Кейжиден жабыр тартып, адилеттүүлүк издеп кайрылган ар бир жарандын көйгөйү тиешелүү тараптарга жетет деген үмүттөбүз. Бурулсун Айдарбекова, Сезим Илимбекова, 7 канал, Бишкек.